Учурда Ош шаарындагы мектептердин биринде 10 класста окуп жаткан Ахмат Ахматов китеп сүйүүчүлөрдүн катарында. Ал күн алыс китепканага баш багып 3 саат убактысын тарыхый китептерди окууга бөлөт. Өзүм руханий байлыгымды өстүрөйүн деп китеп окуганы келип турам. Жумасына 2-3 жолу келем. 2-3 сааттан окуп кетем. Ошо тарыхый китептерди окуйм мен. Тарыхый китепти окуйм. Анан ошо мен өз теңдуштарым көбү китепке келбейт. Мен өзүм эле келем бул жаккачы. Азыр китеп окугандар азайып кетти өзү. Ошо элге кызмат кылгым келет, чын дилимден кызмат кылгым келет. Азыркы депутаттар бүт эле коррупция болуп кетти. Анан билбейм эмне болуп жатат, ар нерсе болуп жатат да. Мен ошо чын дилимден кылып, элдин кызматын айтканын кылып, ошолорду аткарып, акча үчүн эмес, элдин ыраазычылыгы үчүн кызмат кылгым келет. Облустук китепканада эң баалуу, сейрек кездешүүчү адабий жана тарыхый китептер орун алган. Бирок технологиянын өнүгүүсү менен китепкана өз окурмандарын жоготуп жатканы байкалат. Мунун себебин китепкана кызматкери төмөндөгүчө түшүндүрөт. Зал толуп турчу студенттерге, мугалимдерге, окуучуларга ал мезгилдерде залдарда баардыгы толуп, биз иште дежурстводо турат элек. Бир студент чыкканда экинчи студентти киргизип турчу элек. Ошондой мезгилдер болгон. Азыркы мезгилде болсо интернеттин өнүккөнүнө, техниканын өнүккөнүнө байланыштуу окурмандарыбыздын азайып бараткандыгы байкалат. Аны ачык эле айтсак болот, көп эле окурмандарыбыз интернет тармагына ооп кетишип, ошол тараптан көбүнчө кыска нуска маалыматтарды алышып, билими тайкы болуп жатат. Бул китепкана жалганда тарыхый, китеп, гезит жана журналдар менен чектелсе, жеке китеп сатуучу дүкөндөрдө заманбап китептер сатылат. Дүкөн ээсинин айтымында, жаңы чыгарылган китептердин арасынан окурмандар көп катачылыктарды, котормосуз берилген терминдерди табууда. Атайын ошол мектеп окуучуларына да атайын китептер түзүлгөн бар. Андан сырткары эми биздин билим берүү министрлигине кайрыла кете турган болсок, бүгүнкү күндө биздин көпчүлүк эле өзүбүздүн китеп окурмандарыбыз дагы, башкалар дагы китептерден көптөгөн катачылыктарды табат. Эми бул катачылыктарды айта кете турган болсок, технически дагы катачылыктар болушу мүмкүн. Андан сырткары кээ бир ошол корректор же болбосо дагы бир ошол китеп түзүүчүлөрдүн арасынан дагы кеткен кемчилик болушу мүмкүн. Биздеги түз азыркы ушул билим берүү министрлиги сунуштаган китептердин арасынан алып караганда, бизде дагы кээ бир кайсыдыр бир басымдуу түрдө эмес, кайсыдыр бир гана китептердин арасынан кемчиликтер чыккандыгын байкап турабыз. Бүгүнкү күндө эми заман талабы дейин десек, адам баласы эми заманга өзүбүз кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн түздөн таасирибиз бар да. Балким кайсыдыр бир ушул бүгүнкү күндө мисалы азыр эң жакшы акыркы мына бизде популяр эле болуп кетип атат. Мен жана акча, же болбосо акча кимди тандайт, нөлдөн башталган миллион деген китептердин авторлору бар да. Алардын дагы китептеринин кайсыдыр бир бөлүгүндө кээ бир ошол сиз айткан жанагы заманбап бүгүнкү күндүн тили менен айтылган кээ бир сөздөрдү байкасак болот. Аларда эми кайсыдыр бир деңгээлде бул жерде корректор тарабынан же болбосо ошол китеп түзүүчүлөр атайын ушул жаштарга бүгүнкү заман талабына ылайыкташтырууну максат кылып ойлошкон болсо, негизи өзү биздин өзүбүздүн расмий же болбосо өзүбүздүн негизги тилибиз катары алып караганда, мамлекеттик тил катары алып караганда, бул уже катачылык. Биз жашап жаткан коом күн сайын жаңы изденүүлөр менен уланууда. Албетте, технологиянын өнүгүүсү жарандарга болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Анткени менен жаштардын китепке болгон кызыгуусу солгундап, жыйынтыгында билими тайкы болуп жатканын адистер айтышууда.